Ошондо Иерусалимден фарисейлер менен дин мугалимдери келип, Ыйсага мындай дешти. Эмне үчүн шакирттериң улуулардан калган салтты бузуп жатышат? Алар кол жуу расмисин сактабай эле нан жешет экен. Ыйса аларга мындай жооп берди. Өзүңөрчү? Эмне үчүн өзүңөр салттарыңарды шылтоолоп, Кудайдын осуятын бузуп жатасыңар? Кудай эмне деди эле? Ата энеңди сыйла. Атасын же энесин сөккөн адам өлүм жазасына тартылсын деген. А силер, эгер ким атасы же энесине силерге бере турган нерсемдин баарын Кудайга багыштадым десе, анда ал атасы же энеси үчүн эч нерсе кылбай эле койсо болот деп элге үйрөткөн ушул салтыңар менен Кудайдын сөзүн жоюп салдыңар. О эки жүздүүлөр, силер тууралуу Ышая пайгамбар таамай айтыптыр. Тили менен мени сыйлап жатса да, дили менен бул эл менден алыс бейин. Адам салтын меники деп окутуп, мага келип табынганы пайдасыз. Анан Ыйса элди чакырып алып, дагы мындай деди. Кунт койбук кылада түшүнүп алгыла. Адамды оозуна кирген нерсе эмес, оозунан чыккан нерсе арам кылат. Ыйса ушундай дегенде шакирттери басып келишти да: Билесиңби, сенин сөзүңдү угуп, фарисейлер абдан таарынып жатышат дешти. Ыйса болсо шакирттерине: Менин асмандагы атам тикпеген ар бир өсүмдүк тамыры менен жулунат. Алардан оолак болгула. Алар сокурлардын сокур жетекчилери. Сокур сокурду жетелесе, экөө тең чуңкурга кулап түшөт деп жооп берди. Ошондо Петр буга: Бул ибараттын маанисин бизге түшүндүрүп берчи, деди. Ыйса: Чындап эле силер да али түшүнө элексиңерби? Адамдын оозуна кирген нерсе ашказандан өтүп сыртка чыгаарын билбейсиңерби? Адамдын оозунан чыккан нерсе болсо жүрөктөн чыгат да аны арам кылат. Анткени адамдын жүрөгүнөн арам ой, адам өлтүрүүчүлүк, ойноштук, бузукулук, уурулук, жалган жала, уу сөздөр чыгат. Адамды ушулар арам кылат. Ал эми кол жуу расмисин сактабай тамак ичиш адамды арам кылбайт деп жооп берди. Ыйса ал жактан чыгып, Тир менен Сидон шаарлары тарапка кетип калды. Аңгыча алдынан ошол жерде жашаган канаандык бир аял тосуп чыгып: О, дөттүн уулу, ырайым кыла көрүңүз мага, таксырым, кызымды жинди арып, катуу кыйналып жатат, деп кыйкырды. Ыйса болсо жооп бербеди. Ошондо шакирттери ага келип: Бул аялды кое берип койчу. Аркабыздан калбай кыйкырып келатат деп суранышты. Бирок Ыйса: Мен Исраилдин жоголгон койлоруна гана жиберилгем деп жооп берди. Тигил аял болсо Ыйсага жакын келип чөк түшүп: Таксыр, мага жардам кылсаңыз, деп жалынды. Ыйса: балдардын нанын алып иттерге ыргыткан жакшы эмес, деди. Аял: Ооба таксырым, бирок иттер деле кожоюндардын дасторконунан түшкөн күкүмдөрдү жейт эмеспи, деди. Ошондо Ыйса: О аял, ишенимиң күчтүү экен, тилегиң кабыл болсун, деди.
Ошондо аялдын кызы дароо айыгып кетти. Мама. Ыйса ал жактан чыгып Галилея көлүнө барды да тоого чыгып отурду. Ошондо ага аксак, чолок, сокур, дудук жана башка көптөгөн оорулууларды алып көп эл келди да аларды анын алдына коюшту. Ыйса баарын сакайтты. Дудуктарга тил кирип, майыптар айыгып, сокурлардын көзү көрүп калганын көрүп турган эл аң-таң болуп, Исраил табынган Кудайды даңктады. Ыйса шакирттерин чакырып алып, Элге боорум ооруп атат. 3 күндөн бери жанымда. Жегенге эч нерселери жок. Алар жолда алсырап, жыгылып калбас үчүн мен аларды ачка кое бергим келбей турат. деди. Шакирттери Бул ээн талаада ушунча элдин баарын тойгузуу үчүн нанды кайдан алабыз? дешти. Ыйса Канча наныңар бар? деп сурады. Алар 7 нан. Дагы бир нече кичинекей балыгыбыз бар. деп жооп беришти. Ошондо Ыйса элди жерге олтургузгула деп буйруду да алиги 7 нан менен балыктарды алып Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, нанды сындырды да шакирттерине берди. Шакирттери болсо элге таратышты. Баары жеп тоюнушту. Нандын арткан үзүмдөрүн жыйнашканда 7 себет толду. Аялдар менен балдарды айтпаганда жеген эркектердин эсеби 4000 эле. Ушундан соң Ыйса элди кое берип, өзү кайыкка түшүп, Магадан аймагына келди.